Жалал Абадда жаңы спорт сарай салынат. Жалал Абадда жаңы заманбап 5200 орунга ылайыкташкан спорт сарай салынат. Бүгүн 22-июнда анын курулушуна Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев капсула салды. Жаңы спорт сарай мурдагы IT базардын ордуна салынып жатат. Ал көп функционалдуу болуп, эл аралык турнирлерди өткөрүүгө, машыгууга бардык шарттар түзүлөт. Имарат 3 бөлүктөн туруп, чоң спорттук аянтча, олимпиадалык стандарттагы бассейни болот, кошумча сыртында 200 орунду унаа токтотуучу жайы курулат. Быйыл эгемендик күнүн утурлай Жалал Абадда бокс академиясы пайдаланууга берилсе, андан башка бир топ спорттук мекемелер оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Бул иштердин баары өлкө жетекчиси Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин көзөмөлү астында ишке ашууда. 5200 орунду, 5000 орунду трибуна бул А блоктогу, негизги блоктогу спорт аянтчасынын трибунасы. Андан тышкары бассейнде 200 орунду да трибуна. Бассейн дагы бар. Бассейн спорт неме олимпиадалык стандарттарга ылайыкталган 25-50 метр болгон бассейн. Бул Значит 5000 болсо бул биздин мына азыр стадиондо ойлоп алат экен. Бул уникалдуу имараттардын катарына кирет. Неге дегенде бул Кыргызстан өзүңүз айтып кеткендей биринчи жолу салынып атат. Мындай чоң жабык спорт сарай, пролеттун кеңдиги 65 метр. Бул жерде атайын фермалар жасалат. Заманбап инженердик коммуникациялар. Бул жерде чоң баягы эл аралык мелдештерди өткөзсө болот, туурабы? Бул жерде биз ФИФАнын бардык федерациялардын советтери менен бардыгын күрөштөрдү өткөзсө болот, азиатский турнирлерди, баягы бокстарды өткөзсө болот, туурабы? Азыр бул жерде подвалыбыз бар, бассейндин алдында. Бул жерде подъемник коюлган, грузовой. Грузовой подъемниктен бул жерде спорт шаймандарды чыгарып, өзүм айтып кеткендей көп функционалдуу спорт аянтчасын иштетсе болот да. Бу жерде маттарды бар. Бул жерде мурдагы ветеран боксерлорубуз турат мына. Так. Угай айтапмынбы? Олимпиада өткөзсөк болот. Олимпиада өткөзсөк болот. Туура, мына. Бул жерде мына жакшы мурдагы спортсмендерибиз мына биздин дөнөн жанагы күрөш боюнча союз маалындагы биздин спортсмендерибиз, мына Ахмат досубуз болсо бул бокс боюнча, то есть булардын бүт бардыгы ушул эски биздин спортсмендерибиз. Өзгөртүп сүйүнүп атсаңар керек, а? Кандай залдарда жүрдүк эле? Союз маалында залдарда жүргөн. Бизга калса олимпиада өткөзүп. Академия бокста бүтүп атабы? Сеники, бүтүп атабы? Жакшылап карагыла. Сен карап атасыңбы ошо жерде? Ооба, жакшылап карагыла. Макул анда жакшы болсун, ийгиликтүү болсун, жакшылап бүтүргүлө. Стройканы, мына курулуштун эмесинин сапатына карагыла. Бул курулуштар айтып атпайбы жана жүздөгөн жылдарга калыш керек. Бул 5-10 жылдык курулуш эмес. Бул жерге мамлекет өтө чоң акчасы кетип атат. 1 миллиардтан ашык акча кетип атат ушул жергечи. Так, демек бул деген жүздөгөн жылдарга калыш керек. Да 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, 15 жыл өтөт, бүгүнкү күндү биз тарых катары эсептеп калабыз. Так, баардыгыбыз. Биздин балдарыбыз, неберелерибиз ушул жерден алардын балдары ошол жерде ойной турган болуш керек. Макулбу? Ошон үчүн сапатын карагыла, сапатына көп көңүл бургула. Ошол строй материалдарына сапаттарына көп көңүл бургула. Так, анан кийин акча каражатын иhtiyat кылгыла. Эгерде акча каражатынан жанагы ашыкча жумшалып кеткен болсо, же болбосо туура эмес иштете турган болсоңор, жоопко тартыласың. Билесиңер, мен баягыдай зерикпеген адаммын. Бар бир мындай карап чыгам, зерикпей убакыт табам. Зарплата кандай болду? Берип атабы убагында? Же бербей атабы? Так. Рабочилар бардыгы Кыргызстандыктар кандайсыңар? Кыргызстандыктар. Эгерде башка мамлекеттен бизге ушул трудовой мигранттар келе турган болсо, бардыгы мыйзамдуу болуш керек. Так, эме милиция каякта жүрөт? Начальник УВД. Так, начальник УВД келиңиз. Эме коопсуздук. Мына ар бир чоң Кыргызстанда стройкалар көбөйдү. Ошолорду карагыла. Макулбу?
Биздин өзүбүздүн мына курулушчуларга, ушуларга орун таба беришибиз керек. Ушулар иштесин. Россиялап, же башка жакта жүрбөстөн ушундай курулуштар ушулар курсун. Ушудан айлык алсын, бала чака баксын, ден соолугун чыңасын, ак эмгеги менен тыйынтыгын тапсын. Ал эми жанагы башка мамлекеттерден келип бизге иштейбиз деп келгендердин баардыгы мыйзамдуу болуш керек. Мыйзамдуулугун карагыла. Алардын ушул визаларын карагыла. Визалары сөзсүз түрдө эмгек визалары болуш керек. Жана окууга деп келип алышып туруп, анан кийин ушу жумушка чыгып кетип атышат. Же болбосо баягы туристический виза менен келип алып туруп, кайра жумушка чыгып кетип атышат. Ошондойлор болбосун. Макулбу? Эгерде иштейм деп келсе, макул келсин, сөз жок. Биз мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Иш көп бизде. Бирок ошо баягы трудовой визаны алышып, ошого ылайык мамлекетке төлөмүн төлөп, жанагы 800 канча доллар. Анан келип иштей берсин. Туурабы? Анан жөнөн-жөн мына границадан өтүп келип алып эле, чуркап өтө калып эле. Бадырың сатам деп келип туруп, анан бу жерде иштеп жүрүп берсин. Туурабы? Ошон үчүн мына балдарга шарт түзүп белгиле. Ошондой эле Жаг университетинин факультетте да что-то стройка боюнча жана темир жол боюнча ошол азыр темир жолдор курулуш башталат. Бизге Кыргызстаныбызга азыр окумуш жанагы жумушчулар керек болот. Өзүбүзгөчү. Мына Россияга иштеп келдиңерби, иштебедиңерби? İstedik. Иштеп келгендер бар а Россияда. Россияда алган акчаны бул жерде деле табасың. Ошол жерде кыйналып, кысталып чуркаганы бул жерде деле табасың. Бул бир разовый эле курулуш эмес. Кыргызстанда мындан ары Кудай буйрса курулуш, эмгек, иш, жумуш көп болот. Көп болот. Себеби биз ушул багытка уже ушул стадияга өттүк уже. Биз баягы чөгүп кетип аткан Кыргызстан эмес уже. Уже көтөрүлүп кеткен Кыргызстанбыз. Буюрса. Mına 50 yılda uşul Жалал-Абад шаарында спорт тармагында иштеп келем. Кудай кааласа ушул салынып аткан спорт сарайыбыз ак жолдо жакшы спорт сарай болсун. Дайыма ушул жерде кылымдан кылымдарга иштеген жакшы спорт сарай болсун. Ушул спорт сарайдан дүйнөнүн чемпиондорун, олимпиада чемпиондорун тосуп алуучу жайыбыз болсун. Шуну ниет кылам Кудай кааласа. Андан ары ушул дүйнөнү дүңгөрөткөн олимпиада чемпиондорун бул кыздарыбыз болсун, көбөйсүн ушулардын катарында. Кыскасы ак жол той ушуга жакшылык, ак тилектерди каалайм. Рахмат. Келип ушунча Мен Жалал-Абадтыкмын да, чуркабаса ким чуркайт анан. Президентибизге да дуа кылып коелу. Ооба, кана келиңиздер. Амин. Биздин мамлекетибиз көз алдыбызда күндөн күнгө өнүгүп жатканына түздөн түз президентибиздин Садыр Нуркоевичтин салымы бар. Азыр мына Камчы Кыдыршаевич айткан цифраларды биз көрмөктүрсүн, уккан эмеспиз. Бул өтө чоң цифралар. Алла Таала мамлекетибизди өнүктүрө берсин, ажообузга ден соолук, күч кубат берсин, сиздерге кажыбас кайрат берсин. Дайыма элибиз ушул ак дил менен биздин руханий жактан, ыйман жактан оңолуп, ушул жактан ынтымагыбыз менен, биримдигибиз менен сиздерге жардам берелик. Эл башында жакшы иштерди алып бара берелик. Рахмат. Жалал-Абад облустук ооруканасында 7 кабаттуу имараттын курулушуна старт берилди. Бүгүн 22 июнь Жалал-Абад облустук ооруканасынын жаңы корпусуна капсула салуу аземи орун алды. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышып, 7 кабаттуу заманбап оорукананын курулушуна старт берилди. Буга чейин Жалал-Абад облустук ооруканасынын жамааты техникалык базасын чеңдөө максатында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиевке кат менен кайрылып, муктаждыктарын айтышкан. Генерал оорукананын абалы менен ушул жылдын март айынын аягында жеринен таанышып, жыйынтыгында заманбап шартта оорукана салынары, имаратта тик учак конууга да мүмкүнчүлүк түзүлөрү айтылган. Ал арада генералдын тапшырмасына ылайык облустук оорукананын аянтында жайгашкан Союз мезгилинде курулган эски имараттарды бузуу, айланасын тазалоо иштери жүргүзүлдү. Ага ылайык учурда 2,5 гектарга жакын аянтка 280 орунду жаңы имараттын курулушу жанданды. Каражат республикалык казынадан бөлүндү. Курулуш мөөнөтү 2026 жылдын ушул мезгилине бүткөрүлөрү маалымдалды. Экинчи баскычтагы жападан жалгыз оорукана бул райондордон, шаарлардан, Жалал-Абад областында бүт оор акыбалдагы же диагноз такталбаган ооруларды кабыл ала турган чоң имараттын курулушу. Кыргызстанда 7 жылдар больница пока жок.
Бул биринчи ирет салынат. Биринчи ирет. Биринчи практикада ушундай болот. Бул 3 блоктон турат. Блок Бирок вертолетту алып салса дейт. Вертолет болбой турат. анда навигационный центр көп нерселер болот экен, ал кошумча. Анысы азгынча токтоп турат экен. Жок, себеби дегенде аны үчүн көптөгөн нерсе болот экен да. Çok iyi navigasyon Усложнение oldu. бербейди. Мен көрө берсең, ага, көрө бер. 3 блоктон блок А, блок А, блок Б болуп 3 блоктон түзүлгөн 280 хирургиялык профилдеги ооруларга ылайыкташтырылган 7 кабаттуу. Ушуну салып берсек, бул больница чечилер мачан. Чечилет. Анан кийин да салып бер дебейсиңер. Эчесе керек жок. Пока ближайший 15 жылга суранбайбыз. Болду. Элдин көй, өзүңүз айткандай элдин көйүшүнөн багылып. Бирок мунуларды алыш керек, мунулардычы. Мына эмне деп коет? Бактерияларды алып, бул ушул тазалагыла ушул. Эски ускуду керек болсо муну зданияны жок кылышыбыз керек. Көчүрүшүбүз керек башкача. Бисмилла рахман рахим. Кана келиңиздер. Так, күчүрү саламды? Так. Кана. Бисмилла рахман рахим. Ne? Karar mı? Aşağıda sağ olun. Sizler bir sanık böyle yetekçisi. Var mı?